жерде келишим менен берилген, токтом менен берилген ар бир учурду өзүнчө талдап чыгышыбыз керек. Юристтер социалдык объекттерге жайылбайт. Ушул азыр аябай чоң иш жүрөт. Шаар боюнча баардык соц объекттерди кайрадан муниципалитетке кайтаруу үчүн. Bizde mına bugün күндө 52 мектептин ичинен ошо 31 мектептин жыйынтыгы чыкты. Ар бир мектепте биз эгерде карап ошол боюнча бир маалымат берсек, бул боюнча ошол мектептин кыскартылган аянттары бул башка багытта азыркы күндө иштеп жатат. Бул кафе курулуп кеткендер да бар, жеке менчик үйлөр курулуп кеткендер бар, магазиндер курулуп кеткендер бар. Бул боюнча бүгүнкү күндө биз азыр мына жыйын өткөрүп ошого тийиштүү мекеме ишканалардан ошо службалардын жетекчилерин чакырып туруп тапшырмалар берилди. Мына прокуратурадан да келишти. 31 мектеп боюнча толук кандуу маалыматтарды алып туруп, ошол аянттарын аныктап, ошол боюнча мына кадастр өзү съемкаларын түшүрүп туруп, архитектура ошол салынган кафелерге, магазиндерге вводдор берилгенби же берилген эмеспи, ошол боюнча маалыматтарды тактап, дорожный карта түзүп туруп, бул боюнча биз же сотко кайрылабыз, ошо прокуратура менен биргеликте иш алып барабыз. Мына жер бардыгы биздики болчу эле. Мына могул жер силердики. Мектептин территориясын базар кылып алып туруп жаап алган, ошонун баарын ачтырыш керек. Май айында Ош шаарынын мэрі Бакыт Жеңишбекович тарабынан именно ушул Горький мектебинен башталган. Горький мектебинин жеринде бардыгын иликтеп чыгып, бардыгын көрүп, шаар боюнча мектептердин аянттын баштапкы аянтына калыбына келтирүү боюнча тапшырма берилип, жумуш комиссия түзүлүп, ар бир шаардагы 52 мектептин топо чиймелери түзүлүп, архивдик материалдары такталып, иш алып барылды. Горький мектеби боюнча айтып кетсем, Горький мектебинин баштапкы аянттын ичинен бул Айгат кафеси орун алган. Бул 425 чарчы метр жер тилкеси. Ал 2013-жылы Ош шаардык сотунун чечиминин негизинде жеке менчикке кадастр мамлекеттик ишканасына катталган. Ошондой эле ал жерде Реми рестораны жеке менчикке өтүп кеткен. Ал архивдик материалдарды тактоош учурунда Ош шаардык мамлекеттик администрациясынын 2001-жылкы 530 сандуу токтому менен Моминов деген жаранга 400 чарчы жер тилкеси ашкана куруу үчүн бекитилип берилип, бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, ал жерде Реми рестораны орун алган. Ошондой эле булга чейин такталган маалыматтар боюнча өзүңүздөр билесиз, кала башчыбыз Фрунзе мектебине барган. Бул Баба Раимов көчөсү менен Кызыл Аскер көчөсүнүн кесилишинде орун алган. Ал жерде тактоо учурунда айланасы толугу менен сода түйүндөргө бул 16 жаранга, мындайча айтканда жерлер ошол 96-жылдан баштап 2006-жылга чейин жеке менчикке сатылып кеткен фактылар аныкталды. Аныкталып бүгүнкү күндө ал жерлерди кайтаруу боюнча Ош шаарынын мэриясынын юристтери, ошондой эле муниципалдык менчик башкармалыгынын, Ош шаарынын прокуратурасынын жардамы менен кайтып муниципалитетке, мамлекетке кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатат. Анализ жүргүзгөн убакта бул 1991-жылдан баштап, эгемендүүлүк алган күндөн баштап, көбүнчө 96-жылдан баштап 2006-жылдар аралыгында бул көбүнчө сот органдарынын чечими менен кеткен. Ошондой эле жергиликтүү администрациянын токтомдору менен жеке менчик тараптарга жеке менчикке катталып кеткен фактылар аныкталды.